Ороз айт жана Курман айт майрамдары. Мусулман баласынын саналуу гана майрамы бар. Саналуу майрамдардын катары Ороз айт жана Курман айт менен толуктанат. Айт деген араб сөзү. Аны кыргызчага которгондо майрам дегенди билдирет. Ороз айт эмне үчүн майрамдалат? Мусулмандарга Рамазан айы бүтөөрү менен Ороз айт майрамы белгиленет. Эскерте кетсек, мусулмандар Мухаммед пайгамбарга Куран китеби түшкөндөн кийин орозо кармоо менен Ороз айт майрамы белгилене баштаган. Бул майрамды мусулмандар орозо аяктады, ден соолук жактан да, руханий жактан да тазаландык. Эң негизгиси 5 парыздын бирин аткардык деп майрамдашат. Майрам күнү колунда бар бай адам таң эрте бей бечараларга, колунда жокторго, ору сыркоолорго, жетим жесирлерге жардам берип, көңүлүн көтөрүү менен сооп табуу керек. Бул туурасында Мухаммед пайгамбарыбыз парыздарды орундаткандан кийин Алланын жакшы көргөн иши мусулман баласынан бири-бирине жардам берип, кол сунуусу деп айткан. Эртең Ороз айт деген күнү мусулмандар таза жуунуп, жыпар жыттуу атырлардан себинүүсү керек. Анан да түрлөп тамак аш жасап дасторкон жайуу абзел. Мына ушул күнү айт намазы окулат. Айт намазын окуусу сүннөт. Алла Таалага шүгүрчүлүк келтирүү, мактоолорду айтуу үчүн айт намазы мусулмандарга арналган. Бул намаз күнү чыккандан түшкө чейин ачык асман алдында окулууга тийиш. Эгер ага барайы тоскоол болсо, анда мечитке окулууга уруксат. Андан соң бул күн тууган урук, кошуна кулуңдун үйүнө айттап баруу менен уланат. Эскерте кетчү нерсе, бул күнү ичимдик ичүүгө катуу тыюу салынат. Курман айт. Курман айт майрамы тарыхта 7-чи пайгамбар Ибрахимдин доорунан бери майрамдалып келе жатканы белгилүү. Ибрахим пайгамбар уктап жатып түш көрөт. Бул түш бир эмес 3 жолу кайталанат. Түшүндө мени сүйсөң, уулуңду курмандыкка чал деп айтылат. Аян Алла Таала тарабынан берилип жатканын түшүнгөн пайгамбар жакшы көргөн уулу Исмайылды курмандыкка чалуу үчүн алып жөнөйт. Ибрахим пайгамбар жеттүү жерине жетип, баласына бычак тартса, эмнегедир бычак өтпөйт. Анткени бул убакта Алла Таала Ибрахим пайгамбардын чын ниеттен жасап жатканына ишенип, курмандыкка чалуу үчүн ак кочкор жөнөтөт экен. Маарап түшкөн кочкорду пайгамбарлар баласынын ордуна мууздайт. Мусулмандардын курмандыкка кой союу салды мына ушундан келип калган. Майрам тууралуу. Курман айт орозо айттын өткөрүлүшүнө 70 күн болгондон кийин майрамдалат. Мусулмандар бул күнү жуунуп тазаланып, эртең менен эрте мечитке барып намаз окуусу шарт. Андан кийин колунда барлар май союшса болот. Ал эми бул мусулмандын милдети деп колунда жоктордун жөн жердин малга чыгым болуусуна жол берүү. Малды курмандыкка чалганда атайын дуа окулат.